Сууну насос менен жамгырлатып чачкан бул жабдууну Табаска Кубанычбек Шабданбек уулу алып келди. Ал облустагы май башаты биримдик айыл чарба кооперативин жетектейт. Жылда 100 гектарлап жер иштетип, малга тоют камдайт. Сугат учурунда кыйналган дыйкан быйылдан баштап дан өсүмдүктөрүн сугарууда ушундай ыкманы колдоно турган болду. Бул 60 литр секундасына тартып поляга сугарылат. Бир суткада ушундай 60 литр суу менен 10 гектарга чейин сугарса болот будайды. Мисалы биз сууду кое берсек, жердин асылдуулугун агып кетип атпайбы суу мененчи. А бул ошол асылдуулук өзүнө калат. Жер катпайт. Өсүмдүктөр жакшы өсөт. 30-40% урожайность көтөрөт. Равати деп аталган бул насосту дыйкан Бишкектен алып келген. Пайдасы жамгырлатып чачуу менен суу үнөмдөлөт. Убакыттан дагы утат. Эң башкысы муну менен кайракы жерлерге да суу жеткирип, түшүм алса болот. Сууду соруп алып туруп, ушун менен ары 400-500 метр шланга менен айдасак болот. Бул мисалы сай жерде суу агып атса, дөңгөгө чыкпаган сууларга жерлерге колдонсо болот да. Ошо дөңгө чыгарсак болот. Азыр мына мисалы жаан көп болуп, өсүмдүктөр чыга албай корка болуп атат. Ошо корканы бир азчы үстүн жамырлатып эметсе, ошону эзип туруп коркадан чыгып кетет өсүмдүктөр. Ошого колдонсо болот. Жайыттарга колдонсо болот. Сугаруунун бул ыкмасын жергиликтүү бийлик да жактырууда. Кызыккан дыйкан фермерлер үчүн атайын жолугушууларды уюштуруп, жеринен таанышууга шарт түзүп беришүүдө. Башкы максаты суунун натыйжалуу пайдаланууга өтүү. Бүгүнкү күндө суу тартыштыгын алдын алуу максатында президентибиз тарабынан 2 жылдан бери ремонт иштерине өзгөчө көңүл буруп келе жатат. Ошону менен катар эле быйылкы жылы 106 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ошону менен катар эле дыйкан фермерлерибиз дагы ашар ыкмасы менен ички арыктарды тазалоо максатында иш-аракеттер жүрүүдө. Ошону менен катар БДРлерди куруу максатында 17 долбоор сунушталган, анын ичинен 8 долбоор бүгүнкү проектированияга өтүп иш-аракеттер жүргүзүлүүдө. Бийлик өлкөнүн ирригация тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүндө иш алып барууда. Долбоорлордо каналдарды жана жер арыктарды бетондоо камтылган. Ошондой эле тамчыбатып жана жамгырлатып сугаруу ыкмаларына өтүү боюнча сунуштар берилип, насыялоо жагынан жеңилдиктер каралган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Табас облусу.